Илгери мышыктын карылыгы жетип, чычкан кармап жешке кудурети келбей калды. Бир күнү ойлонуп отуруп чычкандарга барды да: "Кымбаттуу туугандар, мен карыдым, арыдым. Өткөн кеткен күнөөм болсо кечирип койгула. Жаш кезде түшүнбөстүктөр болот экен. Эми таттуулашалы, тууган болуп жүрөлү. Бири-бирибизге чоңдук, зордук кылбай тынч жашайлы. Кайбир иштеримден өзүм да уялчу болдум. Мындан ары силерге тийбейм. Сопулукка баш койдум. Эгер ынтымакка келсеңер, күндө 3 маал жанымдан чубап өтүп, алымды сурап тургула. Мен да силерге жардамдашып турайын" деди. Чычкандар мышыктын бул сөзүнө кубанышып, күндө чубап өтүп, анын алын сурап турушту. Мышыктын амалын чычкандар эч бир сезишкен жок. Ал бурчка тынч отуруп алып, чычкандарды чубатып өткөрүп жиберет да эң акыркы чычканды лып басып жеп коет. Күндө 3 маал 3 чычкан жеп өз ишине ыраазы болуп жата берет. Күндөрдүн биринде чычкандардын мыктысы Шылк мурун менен Былк мурун чычкандардын көбөйбөй эле азайып баратканын сезип, мышыктан шек санашып, аңдып калышат. Бир күнү Шылк мурун алдыга, Былк мурун артка түшүп, бардык өтүп бүткөндө амандыкты билдирип, бири-бирине үн салууга убада кылышып, мышыктын алдынан чубашты. Өтүп бүткөн кезде алды дагы Шылк мурун: "Сен кайдасың, Былк мурун?" деп кыйкырды. "Мен баратам, түгөлбүз" деген Былк мурун жооп берди. Мышык Былк мурунду жей албай калды. Арадан дагы көп күндөр өттү. Мышык бир да чычкан жей албай ачкадан өлмөй болду. Акыры анын ачуусу келди да эң артта келаткан Шылк мурунду качырып сала берди. Алды артын абайлап жүргөн Шылк мурун булт этип ийинге керек качты. Аны көргөн чычкандар мышыктын алдамчы экендигин билип калышты. Ошондон кийин чычкандар жолобой коюп, мышык ачкадан өлгөн экен.